Кыргыз мамлекетине, кыргыз элине жан дили менен кызмат кылып, көптөгөн келечектүү иштерди бүтүргөн тарыхый кемеңгер инсан Исхак Разаковду жалпы журт жазбай тааныйт. Анткени Исхак Разаков аты легендага айланган кыргыздын чыгаан уулу катары жүрөгүбүздө жашап келет. Кыргыз Республикасын курууда бүтүндөй аң сезимдүү өмүрүн арнап, элдин өнүгүү тарыхында өзгөчө эмгектерди жасап кетти. Мекенге берилген улуу иштерин кийинки муундарга өрнөк болуп, коом деген сени менен мен, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деген таасын сөздөрү калк арасында али күнгө чейин ураан чакырык катары кеңири колдонулуп келе жатат. Исхак Разаков өлкө башында турганда өнөр жайлар түптөлүп, айыл чарбасы гүлдөп, жолдор, темир жолдор курулуп, Кыргызстандын экономикасы өскөн, орто жана жогорку окуу жайлар, илимдер академиясы түзүлүп, канчалаган эл агартуу иштери уюштурулган. Мындан улам ал гениалдуу иш билги жетекчи катары кыргыз тарыхында калды. Уникалдуу адамдын улуу эмгеги ар бирибизге үлгү жана сабак. Бул үлгү өмүр келечекте элдин кызыкчылыгын ойлоп, жолун улаган даңктуу уулдарда улануусу зарыл. Алар Исхак Разаковдой мамлекетибизге пайдалуу иштерди жасасын деген тилекте мамлекеттик жана коомдук ишмердин туулуп өскөн мекенинде музей ачылган. Улуу инсан Исхак Разаковдун музейинде турабыз. Бул музейибиз 1990-жылы ачылган. Улуу инсан кемеңгер жетекчи Исхак Разаковдун 80 жылдык мааракесинде уюштурулган. Быйыл мына 30 жыл толтурат. Музейдин кире беришинде Исхак Разаковдун бала чагы тууралуу атайын бурч бар. Анда улуу инсандын төрөлгөнүнөн баштап Ходжент шаарындагы балдар үйүндө тарбиялангандыгын, аны Ташкентке жөнөтүшкөндүгүн, ал жерде жатак мектепте 1925-жылга чейин окуп, орус тилин үйрөнүп, билимге кызыгуусун арткандыгын айтып беришет. Исхак Разаков мектепти аяктагандан кийин Самаркандтагы агартуу институтуна кирген. Окуу жайындагы коомдук иштерге жигердүү катышып, студент кезинде эле туулган жеринде комсомол уюмдарын ачуу иштерине, саясий чөйрөгө аралашып калган. 1931-жылы Самаркандтагы агартуу институтун аяктап, өзү окуган институтта окутуучу болуп калтырылат. Көп өтпөй билимдүү жаш кадрды Москвадагы пландоо институтуна жөнөтүшөт. Ал институтту 1936-жылы аяктап Өзбекстанга кызматка жиберилет. Республикалык пландоо комитетинин бөлүм башчысы болуп дайындалып, аз убакыттан кийин ал Фергана облустунун пландоо комитетинин башчысынын кызматына бекитилет. Кийинки жылы Өзбек СССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Мына ушул кызматында ал 1941-жылдан 1944-жылга чейин иштеген. Жолдомо менен Өзбек СССРине 1936-жылы Исхак Разаков келип, 1945-жылга чейин 10 жылга жакын Өзбекстанда иштеген жана ошол ишмердүүлүгү боюнча документтер бул жерде чалдырылган. Улуу ата мекендик согуш учурунда СССРдин батышындагы өнөр жай ишканаларынын көбү чыгышка, Орто Азия, Сибирь, Орол тоолорунун ары жагына көчүрүлүп, мурда агрардык республика атын алып жүргөн Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан сыяктуу республикаларда өнөр жай ишканалары арбып, чөлкөм өзгөрүлө баштаган. Исхак Разаков социалисттик чарба жүргүзүүнүн негизин түзгөн пландоо жаатын тейлип, жагдайга жараша бир топ мамлекеттик маанидеги маселелердин чечилишине түз катышып, Москванын баамына илинип калган. Ошондон улам 1944-жылы ал Өзбек компартиясынын борбордуу комитетинин катчысы болуп шайланган. Айрыкча ошо согуштан кийин биздин ушунчалык Кыргызстандын өнөр жайда, айыл чарбасындагы элдин турмушу кыйын мезгилде келди. Ал киши башкарып турган кыска мөөнөттүн ичинде ушу айыл чарбалары ирилештирип, өнөр жайлары, айрыкча маданий жактан республиканын көптөгөн окуу жайлары ачылып, завод, фабрикалар ачылып, аябагандай чоң ийгиликтерди жасады. Согуш аяктап эл чарбасын тынч турмушка көчүрүү, бүлүнгөн экономиканы карапайым калктын турмуш жыргалчылыгына буруу милдети келип чыккан. Мына ушул кезде 1945-жылы 4-ноябрда Исхак Разаков Кыргыз СССРинин министрлер кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Кыргызстан эле эмес, Орто Азиядагы белгилүү саясий ишмер, анан Кыргызстанды согуштан кийинки оор жылдары 16 жыл башкарып туруп, кризистик абалдан өнүгүү жолуна алып чыккан Исхак Разаков жөнүндө жазылды. Исхак Разаков жөнүндө мен көп
20-30 жылдан бери иликтеп, архивтерден тарыхый маалыматтарды замандаштарынан сурап жазып иликтеп жүрөм. Максатым ушу азыркы жаштар, элибиз, анан мына бардык деңгээлдеги жетекчилерибиз ушу Исхак Разаковдун инсандык жана жетекчилик бир жакшы өзгөчөлүктөрүнү билип, ошол улуу инсаныбыздан сабак алып, бүгүнкү күндөргө бир жакшы пайдаланып өнүгүү жолуда болсок деген максатта. Исхак Разаков социалистик чарбанын пландоо тармагынын адиси болчу. Республиканын экономикалык жагдайын кандай экенин жакшы билчү. Ири өнөр жай өндүрүшү, ага иштөөгө жарай алчу улуттук кадрлар керек эле. Андай кадрларды даярдоочу окуу жайлары жок, баары Москва же борбордук окуу жайларынан билим алып келишчү. Анын аракети менен борбордук окуу жайларында улуттук кадрларга арналган атайын квота ачылып, ага мыкты окуган жаштарды жөнөтүү, республиканын өзүндө илимий мекемелерди жогорку окуу жайларын ачуу аркылуу кыйла жылдардан бери чечилбей келе жаткан маселе оңунан чечилген. Исхак Разаковдун аракети демилгеси менен республикада бир катар өнөр жай ишканалары, атап айтканда Фрунзе атындагы айыл чарба машинелерин жасоочу завод, жип ирүү, кийим тигүү, бут кийим фабрикалары ишке берилген. 1950-жылы Исхак Разаков Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп шайланган. Кыргызстан Союздук Республика катарына кошулгандан кийин биринчи катчылык кыргыз улутундагы жетекчинин шайланышы дал ушул 1950-жылдан башталган. Ага чейин республика башкаруучулары ар кыл улут өкүлдөрүнөн болгон. Исхак Разаков Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы, республиканын жападан жалгыз жетекчиси болгон. Москвада отурган коммунист төбөлдөр иштеп чыккан максат милдеттерди тоолуу аймакта аткарууга белсене киришкен демилгелүү инсан болгондугун замандаштары эскерип жүрүшөт. Анын бийлигинин тушунда республиканы байланыштырган Айтылуу Ош Баткен Исфана жолунун курулушу башталып, Төө ашуу туннели казылган. Ага чейин республиканын түндүгү менен түштүгү темир жол менен Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан аймагы аркылуу гана байланышчу. Авиация ал кезде өнүгө элек болчу. Исхак Разаковдун Ош Бишкек жолуну курууга Москвага Сталинга, Хрущевка жазган хатынын копиясын бул жакка бердим, токтомунун. Экинчи бир эмеси 47-жылы Иосиф Сталинге Манастын 1000 жылдыгын өткөрүү жөнүндөгү катынын копиясын бул жакка бердик. Илимдер академиясы ачылсын деген каттын копиясы бул жерге берилди. Жана Сооронбай Жусуев деген Кыргыз Республикасынын баатыры акын атабыз жазган Разаковдун тагдыры аттуу китептин Исхак Разаковго арналган күмүштөй саптарыдан бул китепке шөкөттөлүп киргизилди. Бийик тоолорду ашып 500 чакырымга жакын жол куруу, бир топ маданий мекемелердин, өнөр жай ишканаларынын курулушу республика жетекчисинин калк алдындагы кадырын көтөргөн. Республиканын эл чарбасындагы жетишкендиктери үчүн 1950-жылдардын аягында Ленин ордени менен сыйланган. 1958-жылдары кыргыз маданияты менен көркөм өнөрүнүн 10 күндүгү Москвада өткөрүлгөн. Ушундай эле иш-чара 1939-жылы республика репрессия азабынан жапа чегип жаткан кезде да өткөрүлгөн. Исхак Разаковдун экономикалык турмуштагы маданиятты өнүктүрүү жаатындагы иштери тарых бетинде калды. Анын тушунда жогорку жана орто окуу жайлары арбын ачылган. Кыргыз тилине мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнгөн. Окуучуларга ысык тамак уюштуруу маселеси каралган. Анын республика алдындагы ополтоодой эмгегин эскерүүнүн артында калтырган эмгегине татыктуу баа берүүнүн бир көрүнүшү катары эгемен Кыргызстандын үлкөн сыйы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы 2016-жылы ыйгарылышын айтсак жарашат. Мына быйылкы жылы улуу инсан, Орто Азиядагы белгилүү саясий ишмер, кыргыз эл баатыры, элибиздин чыган уулу бул Исхак Разаковдун туулган күнүнө майрамдоо жөнүндө 110 жылдык майракесин майрамдоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын ишке ашыруу максатында ошондой эле биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругунун негизинде биздин облустта дагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн буйругу чыгып, бул буйруктун негизинде атайын ушул 110 жылдык маареке иш-чараларды даярдоо жана аны жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлгөн. Исхак Разаковдун жетекчилик жөндөмүнөн, өзгөчөлүктөрүнөн биз мамлекеттик башкарууда, эл башкарууда кандай биз өзүбүзгө эталон алсак болот деген мындай бир эме алып атабыз.
Лейлик районуна келген ар бир адам бул музейге кирип, улуу инсан тууралуу жакындан тааныша алат. Анткени музей бул мамлекеттин жүзү, маданияттын күзгүсү. Өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт демекчи, өмүрү өрнөк Исхак атабызды канчалык даңктасак да аздык кылат.